Assalamu alaikum, menin görçülörüm. Ötkündö kayındarım çakırgandan keyin video düşüröm dep koyup söz berip koyup unutup kalıptırmын. Wagt bolboy, ar жүгүрүp, beri жүгүрүp жүрүp. Mana bugün oşonu koşotup koyunçu dedim. Oşo 30'day kişi geldi kayındarım жолдошумдун kız bir tuğandarın ele baldары, gelinderi, kızları, nevreleri. Oşo uşintip баягы кыргыздын эмеси баргы эме мейман достугу ошону колдондук дагы элен айын иши кылып жасай бериптирмин аябай көп тамак жасап алыптырмын. Анан менин пакистандык кайындарым эми биз жасаган тамактын баарын жей беришпейт, эми өздөрүнүн көнгөн тамактарын жейт да. Бирок жешти, Кудайга шүгүр, жешти, бирок эми көбүн мындай как баран на новые ворота кара деп орустар айтат го. Ошо көп нерселерди карап, изилдеп, анан жеп башташты. Момдай сонун эмелерди стартер деп коет, тамак жээрдин алдында жакшы эмелерди жасадым. Started деп коет, орусчасы кандай эле унутуп да калдым. Түрлүү кылып аябай көп убактым кетти, иши кылып башчы 2 күндөй убактым кетти окшойт булар даярдайм деп атып. Эми баягы конокко чакыргандан кийин бир жакшы коноктор тамак ичип кетсин деп даллат кыласың го. Ошол мурункудай жасаган жокмун. Мурун башкача, бул сапар башкача жасадым. Эми баягы башкача ыкмаларды колдоноюн, башка дагы даамдарды остип көрсүн, жеп көрсүн деп. Тетигил менин досум Эркайым. Ошо булардын баары келиндер, абысындар отурушат, кыздар өзүнчө отурушат. Эркектер болсо ар жактагы бөлмөдө отурушат, өздөрүнчө каткырып сүйлөшүп, ушундай аралашып отурбайт да. Ошонусу бар бардыгы. В общем, аябай жакшы отуруп кетишти, ыраазы болушуп, аябай өздөрү да жакшы подаркаларды көтөрүп келиптир. Мен дагы баарын салып бердим. Бүт тамактарды калтырбай, баары жакшы болду, алхамдулилла. Эми конок чакырып, дасторкон даярдаганга эмне жетсин. Мен негизи өзүм аябай жакшы көрөм. Ошентип дагы бир конок тосуп алдым. Эртең менен кеч туруп түшүп келсем, бакышмай жолдошум калган идиштерди жууп, тыпыйтып минтип коюптур. Алла Таалам 2 дүйнөдө ыраазы болсун жолдошума. Ай уй турай тиги бу дебейт бакышым. Жактырбай карап койду. Эмне тартып атасың деп иши кылып. Эми конок чакырган эртеси билесиңер го, жалкоон кармайт, эчтеке жасагың келбейт. Ошол туруп келип, эмне калды, эмне бар деп, эми бүт холодильниктин баарына салып салгам. Эмелер калыптыр, көчөк ичилбей алган чайлар. Мо термоста пакистанский чай ысык бойдон туруптур, сонун ушундан ичип алып, андан ары кыймылдап кирдим. Баарын жыйнап. Ошол эртеси подругам менен кайнежемдин келиникине бардык, бир жумуштар менен бармакпыз. Geliнимдин үйүнө келдим, кайнежемдин улуу келиниме. Анан подвалын момундай кылып жасап койгонда сонун карабачы көрсөтөм. Барды карагылачы, бүт Пакистан стилинде жасалгалаганда баарын маркетплейстен алгам дейт көп нерселерди. Анан Пакистандан дагы 2 жолу барып алып келгем дейт. Наморикил artifacts деп коет бардычы. Ушул атайын Пакистан маданиятынын эмелери да, предметтери ар кандай колдонулбай калган мурунку заттар да. Мен подругам тигине таң калып, улам бирисин кармап жыргап атат. Мени сүрөткө тартып койчу, мени видеого тартып койчу деп эле. Ошол бул жерге өзүнүн подругалары менен келип отуруп маектешип, чай ичип отурушат экен. Кызы, уулу, ошо алар дагы досторун алып келип, видео көрүшүп,
телевизор көрүшүп, ушул жакшы убакыт өткөрө турган жакшы жай бул. Жайкысын бул жер аябай салкын болот да. Азыр кышында аябай жылуу. 2 уктоочу бөлмө бар, туалет, ваннасы бар, кабинет бар. Тиги кайным иштейт удаленкадачы. Мына бул жерди карабайсыңарбы? Сонун өздөрүнүн ыңгайлуу кылып жасалышкан, диван коюшуп, момундай өздөрүнүн жакшынакай жанакы килемчелерин тартып койгон. Көрүңөрбү? Бул аябай кенен, бул подвал. Аябай кенен. Бул жер болсо жаштардын, жаш жубайлардын эмеси, бурчу. Морекел селкинчек, кадимкидей селкинчек. Жанакы үйлөнүү тойдо ушуну коюшат экен да, ошо үйлөнүп аткан жаш жубайлар отуруп ушул жерден сүрөткө түшүп, убакыт өткөрүшөт баякы церемониясында. Баякы менин подругам мына. Баарын көрүш керек, баарын отуруп көрүш керек, баарын бүт жерден сүрөткө түшүп көрүш керек. Ада келип алып жыргап атат. Могул болсо турецкий уголок. Мана. Негизи эле кандай сонун ар бир улут үйдөгү, үйлөрдү заңгаратып салып атабыз го. Ушу бир бөлмөнү ошол өзүбүздүн маданиятыбызды чагылтырган буюмдар менен жакшынакай жасалгалап койсо кандай жакшы көрүнөт. Мына подругам жыргап атат. Сүрөткө тарт эле, сүрөткө тарт деп мени. Видеого тартып аткан менин иши жок. Мына көрүңөрбү кандай сонун бир нече дивандар турат. Моларды карагыла кандай сонун. Жакшынакай коюп койсо эле кандай, биздин деле кыргызда деле бар да. Мен деле ошо ойлонуп жүрөм, бул үйдөн бир гостиныйды ушундай кыргыздын эмесинде, стилинде жасалгаласамбы деп мен да ойлонуп жүрөм. Мына карагыла, мына проектор менен атайын сонун бирдемелерди көрүшөт балдары. Бир кыз, бир ууру бар. Мына тетиги эле эме деп койчу эле, ылдычактагыны жакшы тартпай калыптырмын. Кальян тарткан илгерки приспособление экен. Ошо чай иче турган эмелери, угологу, морекел подставкалары да ошондойлорду колдонушат булар көп. Ошол, в общем, ушундай инструменттери де пакистандыктар колдоно турган атайын. Анан мындай сонун бир момент бар. Кызы дагы художница. Мына подругам кийип аткан шальды тарткан, көрсөңөр азыр. Мына мореки менен морекини кызы тетигинтип тарткан, көрүңөрбү? Карагылачы. Вау. Munibay is an artist. What is inside? İçinde ne var? Okay, good, mashallah. And what about this? Was it before? Keyinki görüşkөнгө чейин сак саламатта тургула, менин сүйүктүү көрүүчүлөрүм. Дагы буюрса видеолор менен бөлүшөм.